1-июнь балдарды коргоонун эл аралык күнүнө карата жана миграциядагы энелердин урматына арналган Кара суу биримдиги коомунун жана аталган коомдун маданият тармагынын уюштуруусу менен «Мен дүйнөнү апам менен тааныгам» аталышындагы иш-чара болуп өттү. Майрамдык салтанат жакан концерттик программа менен коштолуп, атайын балдарга арналган белектер жана энелерге гүл дестелер берилди. Кечеге Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы элчинин кеңешчиси Байымбетова Гүлбарчын Сулаймановна жана Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министринин Россия Федерациясындагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Галиева Жаркынай Душаевна катышты. Майрам, энелердин майрамы деген бир сонун бир тематика болуп атат. Энелер сиздерди да майрамыңыздар менен баланын майрамы, эненин майрамы деп аталар таарынбасын, бирок көпчүлүк учурда балдар тарбиялоодо, балдарды кандайдыр бир жолго чыгарууда эненин образы, эненин билими, эненин өзүнүн турган турпаты бала үчүн үлгү болот да. Ошондуктан баарыңыздарды Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясынын элчилигинин атынан, элчиликтин жамаатынын атынан сиздерди ушу кош келген майрамыңыздар менен чын дилимден куттуктап кетем. Биздин балдар, биздин келечегибиз, биздин үмүтүбүз. Мен ойлоймун, биздин балдарыбыз Кудайым буйруса Кыргыз элинин атагын дүйнөгө тааныткан ушул урматтуу Чыңгыз Төрөкулович Айтматовго окшоп, ошондой улуу инсан болушуна мен тилектеш болот элем. Бардыгыңыздарды дагы бир ирет майрамыңыздар менен. Кара суу аялдар кеңешинин төрайымы Рабахан Казыеванын кол эмгегинен жаралган элечектер жана балдарга өзгөчө маанай тартуулаган аниматорлордун формалары келгендердин көңүл чордонунан орун алды. Биздин аялдар кеңешиндеги мекенчи айымдар дайым Кудай ынтымактуулугун көрсөтүп, демөөрчү болуу менен бирге элечекчен энелердин бийин даярдашты. Энелерге арналган ырын ырдашты. Келечек ээлери болгон бөбөктөр үчүн эң сонун ирмемдерди тартуулашты, дейт Рабахан Казыева. Биз көптөн бери ошо апалардын майрамын, балдардын майрамын тосуп бирге чогуу өткөзсөк экен деп, «Мен дүйнөнү апам менен тааныгам» аттуу салтанаттуу кечебизди өткөздүк бүгүн. Ушул салтанаттуу кечебизге 100дөн ашуун адам келип берди. Аябай жакшы, баары балдарга да белектерди берип, айымдардын баарына бирден гүлдестелерди берип, аябай жакшы өттү, жакшы деңгээлде өттү. Мен өзүм атайын өзүм колум менен ошо элечектерди тигип, аниматорлорду өзүм тигип колум менен атайын ушул салтанаттуу кечебизге ошо белек болду. Ошол мен баарыңыздарга бекем ден соолук каалайм. Мекеништер алыста жүрөбүз. Кыргызыбыздын салтын унутпастан ошо балдарыбыздын майрамын дагы белгилеп, ошо балдарыбыз кыргызчаны билсе экен, үйрөнүпсө экен деп өзүбүз дагы ошо ак элечек апалар болуп, дайыма ошо жүзүбүз жанып, жүрөгүбүздө ыйман болуп, ошо балдарыбызга бизден кийинки келечектегилерге үлгү болгудай болуп, дайым ошо жакшылыктарда бири-бирибизге ошо талашкан сый урмат болуп, дайым жакшылыктарды каалаймын. Рахмат баарыңыздарга. Телегеyi теп-тегиз жери сонун Кыргыздын өзү өкүм берген өз десе эли сонун Кыргыздын. Бүт дүйнөнү самаап турсак биз мында, чаң жыттанган айылың да эмнең бар. Айылымда берекелүү казан бар, ылай тал бар, кой короо бар, кашар бар. Күйпөлөктөп очок тандыр жыттанган, күн күткөндөй мени күткөн апам бар. Амансың да, айран айым, кичинем. Адаштырып койбодумбу ишиңен? Эмне берип жиберейин дегенде мээримиңиз керек дедим ичимден. Күйпөлөктөп, кыйшык байлап жоолугун. Мындай эстеп жүрсө керек жоругум. Дүйнөдөгү таттуулардын ичинен наныңыздын даамын татпай оорудум. Салганыңыз келди жарык булутту. Сезимиме чачылгандай тунуксу, өмүрүмдү узатчудай сезилди. Таза балы, өрүк кагы, куруту. Ал эми Кара суу биримдиги коомунун төрагасы Шекербек Турдугулов
ата-эне менен баланын ортосун бириктирген мындай иш-чаралардын уюштурулуп турганы жакшы дейт. Анткени жумуштан колу бошобогон ата-эненин балдарына бөлгөн убактысы аз. Андыктан бул иш-чара ата-эне менен баланын талантын чогуу ачып, бири-бири менен тыгыз иштөөгө чоң мүмкүнчүлүк бергендигин айтат. Бул иш-чарага даяргерчилик өтө көп болду. Ушул эжелерибиз даярдаган маданият тармагын жетектеген Лира айым баштаган жамаат күнү түнү дебей күндүзү иштен чыгып репетиция кылып даяргерчилик көрүштү, максатына жетти, Кудайга шүгүр. Бүгүн ушул балдардын көңүлүн алып, энелердин көңүлүн алып 2 майрамды чогуу өткөрдүк. Гүл берүү идея жалпы жамааттын чечими болду. Көбүнчө ошо эркектер тарабынан чечим чыкты. Калуу тилектер айтылгандан ушу энелерди бир курсан кылайлы деп таркаттык. Чет жерде жүрсөк дагы кыргыздын маданиятын ушу бөбөктөр менен тыгыз байланышта болуп, ушул концертте ушурук бардык жамаатка даяргерчилик көргөн эжелерге, энелерге, агаларга, аксакалдарга, демөөрчү болгондорго да чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушу Кара Суу биримдиги коомунун атынан чоң ыраазычылык билдиребиз. Мына биздин энелер, ошондой эле наристе бөбөктөр, баарыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктап, жерде жүрсө дагы жерге баш ийбей, мемлекет үчүн жанын берип биздин жигиттер, Кыргызстанды көтөрөктө солот жүрөгү, Кыргыз туусун көтөрүшөт алар бийикке, өтө бийикке. Салам айтам Россиядан эл, салам айтам Москвадан эл, мектептер Кыргызстанга, аңгататтуу Кыргыз калкыма. Эң башкысы бөбөктөрүбүз эне тилибиздеги ырларды кызыгуу менен аткарышты. Ал үчүн энелерге ыраазычылык айтышыбыз керек. Аталар да четте карап турбай кыздары менен чогуу бийлеп, көрүүчүлөрдүн өзгөчө алкоосуна алынгандыгын кошумчалады. Эске сала кетсек, иш-чараны өткөрүүдөгү кеткен чыгымдар Кара Суу биримдиги коомунун фондунан сарпталды. Алыс жерде экенибизди билдирбестен ушул жерде энелер менен балдардын майрамын өткөрүүнү чечтик. Мен ойлойм өтө жогорку деңгээлде болуп өттү. Келгендерге баардыгыңыздарга чоң рахмат. Ошентип алыс жерде ынтымакта жүрө берели. Менин атым Мак. Бүгүнкү мероприятие жакшы болду. Мен кайра жого билем. Мен үйгөтү Кызжыбек эжем, мен эжем. Желаю, чтобы акча болсун, жакшы болма. Рахмат. Апам, жан апамды ырдадым. Апам, жан апам. Күттүм сени жанатан. Туган күнүң экен го, календарды карасам. Урматтуу бүгүнкү майрамдын күбөкөрлөрү, бүгүн мына Кара Суу коому, Кара Суу биримдиги айымдары балдар күнүнө, эне күнүнө карата өтө жакшы концерт беришти. Балдарыбыз мындан ары өрүштөрү өркүндөп, келечектери кең болсун, ден соолуктары бекем болсун. Ушу биздин Кыргызстаныбыз өнүп өссүн, жаштарыбыз келечекте ушу бийик даражалуу инсандардан болсун. Ушул коомго, ушул бирикмелерге өтө чоң ыраазычылык билдиребиз. Концертке келип бийледим, ырдадым. Апам, жан апамды, анан атам менен бийледим. Өзүбүз эле Кара Жорго бийледик кыздар менен. Сонун беректерди болсо уюштуруучулардан реже берди. Байраңыздар менен. Бүгүнкү Кара Суу биримдигинин уюштурган иш-чарасы аябай сонун өттү. Рахмат барына. Бардык балдардын келечеги кең болсун, ден соолукта болсун бардыгы. Энелер менен дайым бирге болсун. Москвада жүргөн айымдарыбыз, энелерибиз ден соолукта болсун. Ушу балдарыбыз деп жүрөбүз, балдарыбыз менен аман эсен болойлу. Мен бул Кара Суу элиме, журтума, ушунун арасында жүргөн ар бир Кара Суулук мырзаларга, айымдарга терең ыраазычылык айтам. Мына мен билгенде мынакей Москва жергесинде баарыбыз иштеп келгенбиз. Иште канчалаган дагы биздин Кара Суулук мырзалар, айымдар жүрөт. Ошолордун ичинен соорулуп чыгып,
элим деп, журтум деп, ушул өздөрүнүн жакшылыктарын, позитивдүү жактарын көрсөтүп, жакшылыктарын көрсөтүп, ушундай иш-чараларга катышып жүргөн ар бир инсанга терең ыраазычылыгымды айтам. Бул биздин бүгүнкү майрамыбыз, балдарыбыздын майрамы деп эсептейбиз. Балдарыбызга кошуп биз энелердин майрамын дагы чогуу өткөрдүк бүгүн. Эми биздин ушул койгон концертибизди эл баалайт. Мадина Жапарова, Гүлдесте Нурдинова, Лира Ахматова, Москва шаары.